Ассалому алейкум мекендештер. Бүгін Америкада 15 январь. Біз Нэшвилл шаарындабыз, Теннесси штатының. Көчө бұл жерде болдук. Үйгө чейин 320 майл қалды. Кудай буйрса бүгүн кечинде үйгө жетебиз. Азыр өзбек туугандардын кафесине бартабыз. Мен ойлогон эмесмин. Көчөгүнө отурсам мекендешим жазып атпайбы. Нэшвиллга атайын келгенден кийин өзбектердің кафесі бар, ошол жака барып кетпейсиңерби деп. Азыр ошол жака бартабыз. Мына бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, Нэшвилл шаары. Кудай буйрса, ошол кафеге чейин бир 9 эле мүнөттүк жол экен. Азыр барып көрсөтүп мекендештерге. Бул жакта абдан чоң Nissan деген чоң стадион бар экен. Келатып Нэшвилл шаарынын үстүнөн дрон учурганга аракет кылабыз. Мен ойлогон эмесмин. Нэшвиллдин жанында өзбек туугандардын кафеси бар деп. Азаматтар Американын ар кайсы штатынан ошо бизге жаккан кафелерди ачып кубандырып жатат. Азыр негизинен алганда мекендештер Американын ар кайсы штаттарында көбөйүп бартат. Мурда Синсинати шаарында мекендештер жок болчу, азыр абдан көбөйүп бартат дейт. Менин байкашыма караганда, ушу Теннесси шаарынын тегерегинде дагы мекендештер акырындан жайгашып жатышат. Азыр мына GPS көрсөтүп атат. 5.5 майл 8 мүнөттүк жол дейт. Мына GPS-тин көрсөтүү боюнча келатабыз дагы. Астыда Ош ресторан and grill деп турат. Ош мекендештер ачкан кафе, чөтө түшүнбөй калдым я. Достор, мына келдик. Нэшвилл шаарынын түндүк жагында жайланышыптыр, 5 эле мүнөттүк жол экен. Бирок мага эң таң калыштуу нерсе бул Ош рестораны деп турат да. Ош дегенди кандай түшүнсө болот? Өзбекстанда Ош деген жер барбы же биздин Ош жергесинде жашаган мекендештер бул жака келип кафени ачтыбы? Мына Ош ресторан иштеши 11-ден баштап кечки 9-га чейин экен дейт. Дем алыш күнү кечки 7-де эле жабылып калат экен. Понедельник күнү иштебейт экен. Достор, бул кафени Ташкент шаарынан бул жака келген өзбек тууган ачыптыр. Азыр жаңы эле сүйлөштүк. Камерага деле тарта берсең болот дейт. Тамактардын бир сире өзү айтып берди. Ичи абдан чоң экен. Бул жактан бүт заказдардын баарын алса болот экен. Ош экен. Ош ресторан экен. Мен Кыргызстандын Ошу менен кандай байланыш бар деп сурасам, айтышты, бизде Өзбекстанда пловту Ош деп айтып коебуз. Ошон үчүн Ош деп койгонбуз. Пловубуз абдан даамдуу дейт. Мына ресторан бул жагы бир бөлүгү экен. Ар жагында дагы чоң бөлүк бар экен. А бул жери болсо банкетный зал экен. Мына өзбек туугандардын музыкасы чыгып атат. Бул жакта дагы бир банкетный зал бар экен. А бул жакта болсо ажатканалар. Мына ресторан деп турат. Ичинде ушундай сүрөттөр илиниптир. Азыр тамактарын заказ берип койдук. Бир сире сиздерге тамактарын да көрсөтөбүз. Азыр мен менюну атайын бул жака алып келип койдум. Сиздерге менюсун көрсөтүп коеюн. Мына Ош рестораны деп турат. Бул жакта биринчиси самса турат. Мыякта лагманы турат.
Плов бар экен. Шорпо бар экен, шорпосу абдан чоң дейт. Бир шорпо алсаңыздар 2 кишиге жетет дейт. Салаттардын түрлөрү, манты. Мен могул жерде акырын өтөйүн, анан өзүңүздөр сиздер шашпай карап аласыздар. Мыякта баалары менен жазылып турат. Самса 6 сомдон экен. Чучвара дейт, $7 дейт. Лагман дейт, $14. Куча шорпа дейт, $12. Пельмень бар экен, $10. Мастава бар экен, $8. Чечевидза дейт, $5 дейт. Ачы чучук 6. Оливье 9 дейт. Салаттары 8, 9, $6 экен. Бул болсо специальный блюдолар экен. Ош дейт. Плов болуш керек. Бул $14. Мантысы $14. Ең кымбат тамагы $16 экен. $15, $12, 6, 7 в основном. Достор, ушундай экен. Бул капталында дагы башкача тамактар бар экен. Булардын ценасын дагы көрүп атасыздар. Балыктан жасалган тамактар бар экен. Десерттери бар экен. Айраны макташты, бир дагы грамм суу кошулбайт, абдан жакшы дегенден ошо айран заказ бердик. Компоттору дагы абдан сонун дейт. Шашлыктары эмеге бышат дейт. Бул жакта көбүнчөсү газга бышырышат, а биз болсо Кыргызстанда жасырышат го. Көмүргө быша турган шашлык дейт. Американецтер барбекюн жакшы көрөт да, ошо барбекюндагы атайын көмүргө бышырышат. Ошол көмүргө бышкан абдан даамдуу шашлыктарыбыз бар дейт. Достор, ушундай экен. Менюсу абдан чоң бышык жасалыптыр. Анан эки жагында тең тамактар коюлуптур. Кичинекей балдар менен келсеңиздер, атайын ушундай нерселер коет, балдарды алаксытыш үчүн. Анан балдар деген бул карандаштарды алып, анан чийип, алаксып отуруп турушат. Азырынча тамактын астында компотун алып келишти. Компот, анан айраны абдан даамдуу дейт. Бир дагы грамм суу кошулган эмес, абдан даамдуу айран экен. Азыр тамактарды күтөлү. Достор, биз көп деле тамак заказ берген жокпуз. Бул жакта каттама бар экен, свежий экен, сразу эле бышырып беришет экен. Андан тышкары бул узбекский нан экен. Мында жыты укмуш экен, сип свежий. Бүгүн эртең менен бышырылган дейт. Анан мантусу кызык жери, бул жакта 4төн эле салышат көп жерде. Булар болсо баасы дагы арзан экен, бирок 6дан салышат экен. Андан тышкары шорпо заказ бердик. Могул шорпону бир деле заказ бериле дейт. Анан 2 кишиге жетет дейт. Суюк кадимкидей козунун этинен жасалган шорпо экен. Анан биз аз эле ушул эле тамактарды заказ бердик. Калган тамактардын баардыгын жолго алып алалы деп, туго деп заказ бердик. Жолдон жейбиз, үйгө барганда жейбиз. Плов, башка тамактардын, лагман деген тамактарды, самсыдан 6-ны заказ бердик. Самсылар $6 экен. Ошондой, достор. Бул кафеге кирип атышат. Чет мамлекеттен келген кишилер дагы кирип атышат. 1 киши, 2 киши, 3 киши, 4 киши, 5 киши, 6 киши кирип кетти кафеге. Тамактары абдан даамдуу экен, достор. Ай. Мантусу да укмуш, шорпосу да укмуш, айраны андан укмуш. Теннесси штатынын Нэшвилл шаарына келип калсаңыздар, 5 эле мүнөттүк жол экен. Нэшвиллден түштүктү көздөй. Ош рестораны. Хозяйны дагы абдан жакшы киши экен. Мен бул кафени ачкан аксакал менен бир 5 мүнөтчө сүйлөшүп отуруп калдым.
Ош ресторанын 1 жыл мурун ачкам дейт. Балдарымдын баардыгы тракта иштейт, траковый компания ачкан, 4 уулум бар дейт. Алардын баары айтышат дейт, үйдө эс алып отуруңуз дегенде, мен үйдө отурсам бат карып кетем. Андан көрөк көнгөн ишимди кыла берейин деп ушу ресторанды ачтым дейт 1 жыл мурун. Бул тамак аш бизнесинде мен 42 жылдан бери жүрөм дейт. Анан кобурашып отуруп калсам айтат, кыргыздардын дагы кухнясы абдан сонун, ошо кыргыздар да көп ачкыла дейт Америкадан. Американецтер уже келе баштады дейт, тамактарыбызды көнө баштады, постоянный клиенттер пайда боло баштады дейт. Бул тамак аш бизнеси абдан сонун бизнес деп ал аксакал да айтып атат. Кийим кийбей койсо болот дейт. 1-2 кийим кийип алып, адам болсо күн сайын тамак ичет, даамдуу тамак болсо адамдар өзлөрү эле келет дейт. Ошон үчүн тамакты жакшы билген мекендештер Америкага келип, кафелерге орношуп, иштеп, опыт алып, аркы беркисин билип, андан кийин жакшы бир өтө турган жерден имарат алып, арендага, анан ушундай жакшынакай чакан кафелерди ачсаңыздар, кийин күркүрөгөн кафе болот. Тамактары чын айтайын абдан даамдуу экен, өтө кымбат эмес экен. 6, 7, 8, 9, 10, 12 доллар бул Америка үчүн чоң акча эмес. Биз жанагы бургерлерден уже тажап бүттүк. Америкада тамактары даамдуу эмес, ар дайым издейбиз. Ушу мекендештердин кафесин издейбиз. Ушул видеону көрүп калган мекендештер болсо, кийин Америкага келип, жакшынакай кафелерди ачсаңыздар, биз дагы барып, реклама кылып, даамдуу тамактардан ичип турабыз. Нэшвилл шаарын кыдырганга убакыт жок болуп калды. Азыр дрон учуруп, үстүнөн бир сыйра көрүп койдук. Эмдиги жолу келгенде Нэшвилл шаарын кыдырабыз. Нэшвилл шаары абдан жакшы шаар, мага жаккан шаарлардын бири. Абдан кооз имараттар абдан көп экен. Көчөгүнө бир ковбойский майрам болду. Бүт баары шляпа кийип алып, музыка коюп, чоң майрам өткөрүштү. Анда биз жолго чыгалы, үйгө 1-2 күн эс алып жумушка чыгабыз. Бардык мекендештерге чоң салам, аман эсен болуңуздар. Америкага келиш сиздерге насип болсун, достор.